Кудайыбыздын тынчтыгы сиздер менен болсун, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз сиздер менен машаякчылар жердин тузу жана дүйнөнүн жарыгы деген теманы карайбыз. Бул чындык сөздөрдү Теңирибиз Ыйса Машаяк Матай 5-бөлүм 13-төн 16-га чейинки аяттарды айтып кеткен. Бул үзүндүнү бирге окуйлу. Силер жердин тузусуңар. Эгерде туз өз даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтиресиң? Ал адамдардын тепсендисине ыргытылуудан башка эч нерсеге жарабайт. Силер дүйнөнүн жарыгысыңар. Тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт. Чыракты жандырып, анын үстүнө идишти көмкөрүп койбойт. Үйдөгүлөрдүн баарына жарык берсин деп, аны чырак баяга коет. Силердин жарыгыңар да адамдардын алдында так ошондой жаркырап турсун. Алар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңкташсын. Бул үзүндүдө Ыйса Теңир өзүнүн шакирттерин туз жана жарык деп атаганда, ал метафораны колдонгон. Метафора бул салыштыруунун бир түрү, бирок метафорада ошол сыяктуу деген сөз колдонулбайт. Бул үзүндүдө салыштыруу бар экенин анын мазмунунан көрө алабыз. Кандай деп ойлойсуздар? Эмне үчүн Ыйса Теңир бул эки метафораны салыштырууну колдонгон? Туз жана жарык менен машаякчынын ортосунда кандай байланыш бар? Бул суроолорго жооп табуу абдан маанилүү, чынбы? Ошондуктан видеону паузага коюп, ойлонуп көрүңүздөр. Эмне үчүн Ыйса Теңир бул эки салыштырууну колдонгон? Бул эки салыштыруу эмнени мүнөздөйт? Эгерде туз жана жарык жок болгондо, анда эмне болмок? Кандай болмок? Келгиле, туз жана жарык менен Кудайдын баласынын ортосунда кандай байланыш бар экенин көрүү үчүн ыйык китептен бир нече аяттарды карап чыгалы. Лука жазган жакшы кабар 14-бөлүм 34-35 аяттарда мындай деп жазылган. Туз жакшы нерсе, бирок туз өзүнүн даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтирүүгө болот. Топуракка да, кыкка да кошууга жарабагандыктан аны төгүп ташташат. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун. Демек, туз жакшы нерсе экен. Бирок туз өзүнүн даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтирүүгө болот? Аны калыбына келтирүүгө болбойт. Биз муну кийинки аяттардан көрө алабыз. Топуракка да, кыкка да кошууга жарабагандыктан аны төгүп ташташат дейт. Марк жазган жакшы кабар 9-бөлүм 49-50 аяттарда мындай деп жазылган. Анткени бардыгы от менен туздалат. Ар бир курмандык туз менен туздалат. Туз жакшы нерсе, бирок ал өзүнүн даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтиресиңер? Ичиңерде туз болсун, бири-бириңер менен ынтымактуу болгула. Ал эми бул аяттарга ылайык туз эмнени билдирет? Туз бул машаякчылардын ортосундагы ынтымак, биримдикти билдирет. А эгерде биздин ортобузда ынтымак, биримдик болбосо, анда өз даамын жоготкон тузга окшоп калат экенбиз. Бул биз үчүн эң чоң эскертүү. Биз өтө сергек болушубуз керек. Колостуктарга жазылган кат 4-бөлүм 6 аятта мындай деп жазылган. Сөзүңөр туз менен татытылгандай дайыма жагымдуу болсун. Ар бир адамга жооп бере билгиле. Демек биздин сүйлөгөн сөзүбүз дайыма жагымдуу болуш керек. Ар бир адамга орундуу, туура жооп бере билишибиз керек. Эми байыркы келишим китептеринен эки үзүндүнү карап чыгалы. Левилер китеби 2-бөлүм 13 аятта мындай деп жазылган. Нан курмандыктарыңдын ар бирине туз сал. Курмандыктарыңа Кудайыңдын келишим тузун кошпой койбо. Ар бир курмандыгыңды алып келгенде туз ала кел. Демек, ар бир курмандык туз менен туздалат. Бул Кудайга жаккан курмандык болгон. Тузсуз курмандык алынып келинген эмес.
Ушуга окшогон аяттар абдан көп, бирок алардын баардыгын карап чыкканга биздин убактыбыз тар. Бирок байыркы келишимде Кудай менен Ысрайыл элинин ортосундагы келишимдин символу бул туз болгон. Кийинки карай турган текст 2 Падышалар 2 бөлүм 19-дан 22-ге чейинки аяттар. Шаардын тургундары Элишага: "Мырзабыз өзү көрүп тургандай, бул шаар жакшы жерге жайгашкан. Бирок суусу жаман, жери түшүм бербейт" дешти. Ал жаңы чөйчөккө туз салып, "Мага алып келгиле" деди. Ага ошентип беришти. Ал суунун башатына барып, ага тузду чачып, "Теңир мындай дейт: Мен бул сууну тазарттым. Мындан ары бул суу өлүмдүн да, түшүмсүздүктүн да себепкери болбойт" деди. Элишанын сөзү боюнча суу таза болуп калды. Ушул күнгө чейин ошондой. Бул үзүндүдөн Элиша пайгамбар туз менен жаман, кир, уулуу сууну тазартканда суу тазарып, ал суу өлүмдүн жана түшүмсүздүктүн себепкери болбой калган. Ошол сыяктуу эле Ыйса Машаяк "Силер жердин тузусуңар" дегенде машаякчылардын чыныгы мүнөзүн жана күчүн айткан. Алар бул дүйнөдө ыйык жана адил жашап, бири-бири менен ынтымакта болуп, тынчтык жок жерге тынчтык, үмүтсүз жерге үмүт, душмандык ордуна достук алып келиш керек. Сиз өзүңүздүн туз катары жоопкерчилигиңизди кантип аткарып жатасыз? Өз даамын жоготуп койгон тузга окшоп бара жаткан жоксузбу? Сиздеги туз өз даамын жоготпош үчүн кандай аракеттерди жасайсыз? Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз сиздер менен машаякчылар бул жердин тузу экенин, алардын туз катары функциясын карадык. Биз бул теманы эмкиде улантабыз, эмкиде машаякчылардын жарык катары функциясын карайбыз. Көрүшкөнчө Кудайыбыздын батасы сиздер менен болсун.